Bismillah, elhamdülillah. Bugün 3. may 2022 Horoz Ayt'ın ertesi. Жаллыбат шары, Ленин көчөсү, Луна парктын астында турабыз. Ден соолукка байланыштуу үнүбүз бир аз өзгөрүп калды. Бул Луна парк Жаллыбат шаарынын автовокзалдан өткөндөн кийин мына заправка, могу жерде Андалус деген кафе бар, Андалус. Окуу көрүнүп атабы? Андалус деген кафенин жанында жайгашкан, балдарды ойното турган жай. Быйыл 2 айдан бeri бұл парктын мусулман бир тууган берешен ээлеринин салымы менен, ыктыяры менен, каалоосу менен 2 айда бир 200-300 муктаж, аз камсыз, жалгыз бой энелерин балдарын ойноттук бекер. Суусундуктарын берди, хот-догун берди, жанынан каалаганча келе бергиле, дайым келе бергиле деп дайым эле айтат. Өзүчү немне кичине ыңгайсыздык жаралса кечирим сурашат. Башкаларга үлгү болсун деген максатта жарыялап атабыз. Буйруса Рамазан айынан кийин дагы белги келишет муктаж үй бүлөлөр. Азыр Horoz Ayt майрамын мындай даңазалоо максатында, балдарга бул Horoz Ayt'ын билдирүү максатында, мусулмандарды көрсөтүү максатында ошо муктаждардын балдарын чакырганбыз. Ичинде балдар толо. Алхамдулилlah баары жакшы. Кем Horoz Ayt, баардык мусулмандарды Horoz Ayt майрамын жаңылап, даңазалап, башкача көрсөтүп, элдерге пропагандалоого чакырам. Ассаламу алейкум баарына. Луна парк, Жалалабад. Рамазан айында бул паркта биз bir 200-300 баланы ойноттук бекер. Парктын ээлери уруксат берип Рамазан айында болду. Бир киргенде 50ден кирип. Бүгүн Horoz Ayt кече күнү балдар көп болот деп кече күнү бияка киргизбедилек атайын. Бүгүнкүгө макул болушту эле. Бүгүн да бир 60 баланы алып кирип атабыз. Бүгүн да эл көпкен. Алхамдулилlah. Дайым келе бериңиз, дайым эшигибиз ачык деп ээлер айтып атышат. Баша, машалла, алхамдулилlah. Ойнотконго уруксат берген сырткары суусундук хот-догдон дагы ошо муктаж үй бүлөлөрдүн балдарына беришет жанынан. Дайым келе бериңиз, ыңгайсыздык жаралса үзүр сурайбыз деп, мындай өтө жакшы болуп жатат бул жагы. Алла разы болсун. Müslümandardын майрамы болгон Horoz Ayt 3 күнгө созулат. Акыркы Horoz Ayt майрамдарын биз байкашыбызча 90% өзбек мусулман бир туугандарыбыз эс алышат экен. Өтө жакшы эс алышат экен. Акыркы жылдары кыргыздар дагы Horoz Ayt'тарын майрамдап калышты, өзгөчө жаштар. Калган улуу муундагылар Horoz Ayt күнү кадалап, паталап, ыйлап, өкүрүп жүрүшөт. Көбүнчөсү. Бүгүн Луна паркта адам көп. Horoz Ayt'ын эртеси болсо дагы орундар бош эмес экен. Орундар вообще бош эмес экен, орундар. Алхамдулилlah. Бирок жакшы бар, жакшы. Баарына жетет. Көңүл жүрөк кенен болсо эле баары ойношот иншалла. Токтогул парктан бир өзгөчөлүгү, Токтогул паркта саналуу гана оюн немелер бар да. Жерде орунга, санга байланбайт да. Нар чурукка, бери чурукка бош болуп жүрө берет. Анан жоготуп албайсың. Кече мисалы үчүн мен өзүм кызымды жоготуп алып, араң таптым. Бир 5 мал намаз окуган мешитте дайым көрүшкөн уйдуда иштеген таксыр кызымды таап алып, жетелеп жүргөн экен. Мисалы үчүн да. Ошо сиздики беле деп, дедим, караң дедим. Кече 3 жашар кызымды жоготуп алып, анан ошо табылды. Луна парктын артыкчылыгы балдар жоголбойт. Кыжаат болбосоң болот. Место тартыш эмес, очередте турбайсың, Токтогул паркка окшоп. Кече Токтогул парк очеред көп. Муктаж үй бүлөлөрдүн балдарын кече ойното алган жокпуз.
өзүбүз алып барып аттракциондорду толугу менен сатып ала билсек, очередь ошончо экен, ар биринин колуна азырактан тыйын берип койдук, өздөрү келип ойночу да. Ошондой болду. Мына админ балалар экен, админ. Мына жалаң өзбек бир туугандарыбыздын бала чакалары, кыздары, аялдары. Жалаң. Ороз айт менен Курман айтта, анан башка жандай кайрымдуулук кылган учурларда, зекет берген учурларда, эхсан кайрымдуулук кылган учурларда биз дайым байкап келебиз, өзбек бир туугандарыбыз мусулманчылык динибизди кармангандары үчүн, сүннөткө, адепке, пайгамбардын адебине ылайык жашаганы аракет кылгандар үчүн ар тарапта, ар тармакта, соодада, ысык суу күндөрдө, тойлордо, паташылыкта, мамиледе алардын жашоолорунда бараке бар экен, биз көрүп эле келебиз. Көрөбүз да. Ошого кайсыр бир эл улутуна карабай дин менен жашаса гана Алла Таала алардын даражасын бийик кылат, муктаждарын жок кылат, жашоолоруна бараке берет да. Акыркы жылдары ошо мусулман кыргыздар гана ошо ороз айт күндөрү балдарын эс алдырган аракет кылып атышат. Алхамдулилlah. Kecuali